Аятал Курсини окуунун пайдасы. Ар бир намаздан кийин, ошондой эле эртең менен жана кечинде, үйгө кирерде, уйкуга жатаарда Аятал Курсини окуп жүргөн адамдын бардык муктаждыктары, анын ичинде сак саламат, аман эсен болуу тилеги да Аллах тарабынан иншаллах канааттандырылат. Андай адамга Аллах Таала тигил момун өзү да күтпөгөн тараптардан ырыскыларды жиберип турат. Анын байлыктары, мал мүлкү уурлардан аман сакталат. Анын ырыскысы улам көбөйүп олтурат. Ал эми ал өзү болсо эч качан жакырдыкка кабылбайт, иншаллах. Ал эми Аятал Курси окулган жерден кантип айланып өтүп кетишкенин ууру каракчылар өздөрү да билбей калышат. Эгерде Курандын номер 19 Мариям сүрөсүнүн арабча жазылган нускасы алкакка салынган калыпта үйдүн дубалына илинип коюлса, анда ошол үй жана анын ичинде жашоочу адамдардын бардык кайгы капачылыктардан, бале-балекеттерден, кырсык азаптардан, ууру каракчылардан корголгон абалда болушат. Ошондой эле белгилүү болгондой, Мариям сүрөсүнүн бир нускасын таптаза хрустал идиштин ичине салган абалда сактап койсо, бул ошол үйдө береке кирүүсүнө себеп болот. Ал эми ошол үйдүн тургундарынын ырыскылары улам көбөйүп жүрүп олтурат. Мындан сырткары, эгерде мусулман адам ошол идиштен анча алыс эмес жерде уктай турган болсо, анда ал жакшы түштөрдү гана көрөт, иншаллах. Кутайбанын рахматуллах алейхинин айтуусу боюнча, кайсыл бир соодагер курма менен соода сатык кылуу максатында Басра шаарына келет. Шаарга келип кирери менен ал жайгашууга жер жана үй издеп баштаганы менен ал өзүнө ыңгайлуу үйдү жана жерди таба албай коет. Көпкө чейин издеп убара тартуудан кийин соодагер бир жерден өтүп баратып, бүт баарын жөргөмүш желеси уруп, чулгап калган бир үйдү көрөт да, бул үйдүн эмне үчүн бош турганын адамдардан сурамжылай баштайт. Ошондо адамдар ага бул үйгө жиндер кирип ээлеп алышкан деп жооп беришет. Муну уккан соодагер мына ошол үйдөн орун алууну чечет. Анан ал ошол үйдүн ээсине келген кезде, үй ээси аны мындай кылуудан баш тарттырууга аракет жасап, сиз эмне үчүн өз өмүрүңүздү коркунучка кептөөгө аракет кылуудасыз? Бул үйдө сизге олуттуу зыян тийгизүүгө жөндөмдүү жиндер жашашат. Бул үйгө кирип жашоого аракет кылган эч бир адам анын ичинен кайра тирүү чыккан эмес деп болгон ишти болгондой чындык менен айтат. Бирок соодагер өз айтканынан кайтпастан, менин коргоочум, сактоочум, жардамчым Аллах. Мен сизден мени ушул үйдө жашап турууга уруксат беришиңизди суранам дейт. Ошондо тигил үй ээсине береги соодагер кишинин суранычын канааттандыруудан башка айласы калбайт. Окуянын мындан ары бөлүгүн соодагердин өз сөзү менен уланталы. Соодагер айтат: "Ошентип мен ошол үйгө кирип орун алдым да, кеч кирип, күүгүм тарткандан бир топ өтүп өтпөй, уктоого жаттым. Анан түндүн бир окумунда менин көздөрүм капилеттен эле чайыттай ачылып кетти да, уйкум качып, жүрөгүм каттуу сого баштады. Ошол саамда мен өзүмө улам жакындап келе жаткан капкара бир кишинин сөлөкөтүн көрдүм. Анын көздөрүнүн тамырларына чейин кан тээп, кыпкызыл болуп, оттун жалынындай күйгөн абалда улам мага жакындап келе жатты. Мен дароо Аятал Курсини окуй баштадым. Мен окуп жаткан аяттын ар бир сөзүн тигил кара жин да кайталоо менен кайра мага контур чабуул жасоого аракет кыла баштады. Акыры мен «Вала яудуху хивзухума ва хуал алиюл азим» деген сөзүнө чейин жеттим. Ошондо гана ал акыркы сүйлөмдү мени туурап окуй албай туттугуп туруп калды. Муну көргөн мен ушул эле сүйлөмдү улам кайталай бердим. Ошондон кийин мен жин менден улам оолактап, анын элеси суюлуп көздөн кайым болуп баратканын байкадым. Акырында бул жерде анын өзү тургай, элеси да калган жок. Эч качан жана эч ким бул жерде болбогондой жок болду. Түндүн калган бөлүгү тынч өттү. Эртең менен мен жин турган жерди жакшылап карап, ал жерде бир уч күлдөн башка нерсе калбаганын көрдүм. Анан мен кайдандыр чыккан добушту уктум. Сен каардуу жинди өрттөп салдың, деди мага ошол үн. Мен ал үндөн кайра сурадым. Мен аны эмне менен өрттөдүм? Ал эми үн болсо мага мындай деп жооп берди: "Вала яудуху хиззухума ва хуал алиюл азим".
Имам Ауазинин айтуысы бойынша, бир жолу анын алдына коркунучтуу кара жин келип тура калат да, анын бул көрүнүшү имамдын үрөйүн учурат. Ошондо имам төмөнкү сөздөрдү кайталай баштайт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Мааниси, каргышка калган шайтандан Аллахка сыйынам. Ошондо жин мындай деп кыйкырганча жок болуп кетти. Сен улуудан жардам сурадың. Сен улуудан жардам сурадың. Бул баян Куран аяттары менен дарылануу аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.